Ит адатыңарды карматып, Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге катуу эскертүү берди. Бүгүн 27 июнда Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасынан министрлерден баштап айыл өкмөттөргө чейинки мамлекеттик кызматкерлерге кайрылуу жолдоп катуу эскертүү берди. Жапаров эл мамлекеттин казынасына кол тийгизбе деп шайлаганын айтып, айрым жетекчилердин бул сөздүн өтөсүнө чыкпаганына нааразы болду. Мен силерге кайрылууну туура көрүп турам. Мени эл, мамлекеттик казына ыйык, андан уурдаба, жана башкаларга да уурдатпа деп шайлаган. Силерге ушул эле талап менен мамлекеттик кызматка койгом, бирок тилекке каршы айрым жетекчилер казынадан социалдык жана башка курулуш иштерге деп бөлүнгөн акчаларга илгеркилердей ит адатыңарды карматып кол салып жатасыңар. Башка жактарды айтпай эле коеюн. Кечеки Токмоктогу эле көрүнүш талалы. Эмне деген акмакчылык. Токмок менен Кара Балта шаарларына быйыл 1 миллиард сомдон акча каражатын бөлүп бергенбиз. 2 миллиард акча менен Токмок жана Кара Балта шаарларын гүлдөтүп салсаңар болот эле. Эмдеги жылы дагы 1 миллиардтан бөлүп берип, 2 шаарды гүлдөтөлү деген аруу тилегибиз бар эле. Тилекке каршы жергиликтүү жетекчилер, подрядчылар менен биргеликте коррупцияга барганыңар көрүнүп турат деп билдирди Жапаров. Мамлекет башчысы сентябрдан тарта мамлекеттик казынадан бөлүнүп, аткарылып жаткан иштер текшериле тургандыгын эскертти. Сентябрь айынан баштап бүткүл өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп берилип жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, канча акча колуңарга тийди, кандай жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, 10 эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Ошону унутпагыла. Миллион сом уурдап, аны кайра 10 эселеп кайтарып, анан сырткары түрмөгө түшүү кимиңерге керек? Менимче эч кимиңерге керек эмес болсо керек. Мейли ким болбогула, эч кимиңерди аябайбыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Заманыңарды унуткула. Эгер мамлекет төлөп берип жаткан эмгек акыга алымсынбай жатсаңар, бизнеске кеткиле. Ошол жактан табасыңар миллиондорду. Мамлекеттик бардык кызматкерлерге тиешелүү. Биз азыр пайдасын көрүп жаткан кен байлыктарыбыз чексиз эмес, убактылуу, баары түгөнөт. Биздин түбөлүктүү келечегибиз туризм жана өндүрүш менен. Ошондуктан кыска убакыттын ичинде өлкөбүздүн бардык тармактарын оңдоп, түбөлүктүү келечегибизди түзүп алалы. Ушуга жан үрөгүлө деп жыйынтыктады билдирүүсүн өлкө башчысы. Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын. Бишкекте 40 жаштагы киши кармалды. Өлкө жетекчисинин дарегине шек келтирген делип 40 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Instagram социалдык тармагындагы Асанов Лайф деген аталыштагы аккаунтта өлкөнүн жогорку жетекчилигинин дарегине агрессивдүү жана басмырлаган түрдө этикалык нормаларды одоно бузуу менен сүйлөгөн белгиси жарандын видеосу жайгаштырылган. Кармалган жаран Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлиги ал уурдоо боюнча кылмышка шектелип, Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө алынганы аныкталганын да белгиледи. Булак Супергежи. Казакстанда бетти жапкан кийимдерге тыюу салынды. Парламент түзөтүүлөрдү жактырды. Казак парламентинин 2 палатасы тең коомдук жайларда бетти жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салууну караган мыйзам долбоорун колдоду. Документ өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаевдин кол коюусуна жиберилгенин чет элдик басылмалар жазышууда. Мажилистин депутаттары мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгып, сунушталган өзгөртүүлөргө макул болушту. Документте кандай кийимдер боюнча айтылганы таякталган эмес. Болгону бетти жаап жүрүүгө
тыюу салынууда. Болжолдуу бет каптар, балаклавалар, бетти толугу менен жаап турган никаптар болушу мүмкүн. Казакстанда 1 жылдан ашык убакыттан бери ага тыюу салынышы боюнча талкуу жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Касым-Жомарт Токаев никап Казакстандын салттуу негиздерине ачык чакырык экендигин билдирген. Максат чек ара заставасынын кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалышты. 24-июнда Баткен облустун Эски Очу айылында 30 000 сом пара алып жаткан учурда аскер кызматкерлери кармалышты. Алар чек ара кызматтын Максат заставасындагы 2021 аскер бөлүгүнүн кызматкерлери экендигин УКМК билдирди. Мүмкүн болгон контрабандалык жүктөрдү аныктоо жана алдын алуу үчүн түзүлгөн посттор аркылуу Тажикстандын багыты боюнча контрабандалык жүктөрдү системдүү түрдө өткөрүп жүргөндүгү тууралуу маалыматтар алынган. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Супер Кежи.